Абдулла Ташиевич менен иштешип көрдүңүздөрбү? Мен негизи бул Айыл чарба министрлигине чейин келгенге чейин иштешкенбиз. Ошол региондон жумушун көргөнмүн. Ал эми Айыл чарба министрликке келгенден бери мындай маалымат алып атабыз, бирок толук иштеше элекпиз. Бирок баягы күнү чакыртып, мен эмес, менин коллегам башка орун басар чогулуш өткөрүп, ошол маселени чогуу талкуулап сүйлөштү. Бул багытта дагы алар бизге жардам бермей болду, биз аларга жардам бермей болдук. Ошол сүйлөшкөндө кандай жыйынтыкка келдиңиздер? Эмне кылабыз деп. Аны аябай иштетиш керек да, аябай ошонун энергиясыны, ошонун тажрыйбасыны иштетиш керек да. Ошо жыйынтык эмне болду жолугушуулар? Туура айттыңыз, негизи азыр буга чейин айтылгандай көчөттүн көбү баары сапаттуу дегенден алыспыз. Ошон үчүн азыр Замир Душалович да айтты, негизи бизде питомниктер бар. 300дөн ашык майда чоң питомниктер көп эле. Жалпысынан көчөттөр дыйкандарга жетиштүү, бирок ошону менен бирге жанагы сапаттуу, жана көп түшүмдүүлүк менен анан берген жаңы сорттор жок. Ошону туура айтып атасыз, биз көзөмөлгө алышыбыз керек. Ошол жана багыттардын бирөөсү сиздин сурооңузга жооп катары ошол иштеп аткан адамдарга биз дагы алар биздин саясатыбызды жүргүзүшүбүз керек да. Мындайча айтканда, алар менен бирдиктүү, алар биздин дагы жумушубузду аткара турган болсок, бирок биздин саясатты жүргүзүш керек да. Ошону мен айтып атам да, бир багытка түшүп алсаңар жакшы болот. Анан ошол ал кишилер менен дагы сүйлөшүлдү. Орун басарым менин кесиптешим берген маалымат боюнча ошондой сүйлөшүлдү да. То есть азыр бизге да тапшырма коюлду Бактар Кештин тараптан. Биз азыр райондорду районирование кылып бөлүп атабыз да, себеби бир сортко жана мелкотоварностьтан кетишибиз керек болуп атат. Эгерде бир район бир өсүмдүктү өтө турган болсо, бир сорт менен бир канча көлөмүн камтып бериш керек да. Ошол жагынан дагы суранып атабыз, жана бул кишилерге дагы сунуштарды берип атабыз. Эгерде силер ошол жумушту өзүңөр бизнесиңерди алып бара бергиле, бирок жана биз жүргүзгөн саясат менен. Эгерде азыркы сиздер айткандай, мисалы бир район, бир областтын ичиндеги райондордо 10 айыл боло турган болсо, кокон глазга өтө турган болсо, ошол кокон глаздын бир сортун өстүрүүгүдөй, өндүрүүгүдөй болсун деп. Эгерде бир абрикоска өтө турган болсок, өрүктүн ошол бир сортун өндүрүүгүдөй болсун деп. Ошондой келишимдерге мындай макулдукка келдик. Ошону менен эми ал кишилер менен да чогуу иш алып барганга даярбыз биз дагы. Рахмат.